Antivite odat. Birinci de biz boyunca biz siz aytan sözünüz boyunca uğup koymuşsunuz da Ben uğumustayım. Bilmiyorsunuz. Uğumuzda vatan. siz de uğumuzda. Biz elmine cürüp onca günden beri içiyor. Orta bay. Ben sizlerge dağır yol aytam. Kuruluş işleri birinci günü başkalar. Давай не будем. Krasный мал. Экс koyucu kadar ушул система. Негизинен азыр мына көп айтылып атпабы, биринчиден баягы тышкы карыз боюнча, мына негизи эле карыз боюнча өтө көп мындай сын пикирлер айтылып келатат. Аябай өсүп кетти депчи. Ооба, чында мындай өсүп атат. Биз анан анын ичинен дагы ички карыз дагы аябай өсүп атат да. Анан өсүп атканда дагы кандай шарттарда алып атабыз да, ушул дагы мындай аябай тынчсыздандырат. Тышкы карызды мурда мисалы үчүн 0,75% менен алынчы да. 1% менен, 2% менен, Эксим банктыкы 2% менен алынган. Мен билгенден эң кымбаты 2% менен алынган. Бирок мына биз азыр акыркы жылда Евробонд деп $700 миллион Евробонд алдык да. Бул баягы ар кандай жеке компаниялардан же болсом ушу чет өлкөлүк ар кандай финансылык институттардан алдык. Анын пайызы почти 8% да. Бул эми мисалы үчүн мен бюджетке 8% менен алып иштеткен канчалык максаттуу деп айтам да. Себеби все-таки бюджет бул бизнес предприятие эмес да, бул азыр бир өндүрүш чыгарып, ошону сатып, анан пайдасын көрө тургандай, анан тиги процентин төлөп коюп, анан мынча пайда табам дегендей. Бирок мынау проектлерге да жасалып атканда канчалык ушул башка чет өлкөдөн келген компанияларга бюджеттин эсебинен, тем более тышкы карыздын эсебинен чет өлкөлүк компанияларды иштеткенибиз дагы канчалык максаттуу да. Ушул да мени мындай тынчсыздандырат да.分的这么细，那是因为一开始弄的线少了，先分的是，对，得分人了。